Ошо баягы гыйбаттан күнөө ошого сен ынчыкпай отура берсең, ошого сен жардам берген болосуң да. Ошого мен мурдакы жумаларда айтканмын, эсиңерде болсо керек. Эгерде гыйбат кыла турган болсоң, атаңды гыйбат кыл, энеңди гыйбат кыл, агаңды гыйбат кыл, иниңди гыйбат кыл, өзүңдүн жакын туугандарыңды гыйбат кыла бер канча кааласаң. Неге? Себеби сен гыйбат кылсаң, наркы дүйнөдө соогуңду алып алат дейт го бизде шариятыбызда. Сенин соогуң текке кетпейт, атаңа кетет да. Жакшы жери. Энеңе кетет. Бир тууган агаңа кетет. Бир тууган иниңе, эжеңе, карындашыңа кетет. Бир туугандарды гыйбат кылыш керек. Эгерде ошончолук гыйбат кылгың келип атсачы, себеби мисалы мени гыйбат кылсаң, ал жалко го, соогуңду мен алып алсам, мени таанып алсаң сен, туурабы? Так эле чоочун бирөөгө сенин соогуң кетип калат да. Анан көрө жакын тууганыңды гыйбат кылсаң, мындай ыраазы болуп бересиң го дейм. Наркы дүйнөдө дагы мейли эми соогум ушу бир тууганыма кетти, атама кетти деп. Бирок ал жерде ушу бере турган деле убакыт болбойт да, наркы дүйнөдө барганда. Себеби Куранда келет го. Яума яфиррул мар'у мин ахих. Кыямат келгенде бир туугандан качып калат дейт. Ва уммихи ва абих. Атасынан, енесинен да качып калат дейт да. Ушунчалык баягы тозокту көрүп турат. Бейиш тозок бар экен, чын экен, өлдүк, кайра тирилдик, ошондо жок деп качып калат экен да. Яума яфиррул мар'у мин ахих. Адам дейт бир туугандан качат дейт. Ва уммихи ва абих, енесинен, атасынан качат дейт. Ва сахибатихи ва баних, аялынан, бала чакасынан качып калат экен да. Ошондой качып калат экен да. Менин суроо, өзүмө сооп жетпей атат. Жок. Наракаттыр дейт экен да. Ошондой убакта наракаттыр десең деле сен соогуңду алып Аллах Таала берип коет экен да ошол. Кимди гыйбат кылган болсоң. Бул дагы эмне экен? Ошол күнөөлөрдөн да.